Саламатсыздар биздин сүйүктүү көрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен мен Айжамал. Бүгүнкү темабыз робототехника, ички туризм жана башка кызыктуу маалыматтар болмокчу. Чыгарманы аягына чейин кунт коюп, көрүүңүздөрдү сунуштайм. Робототехника күндөн күнгө өнүгүп өсүп жатат. Бүгүн роботтор үйлөрдү тазалап, кийимдерди жууп, ресторандарда официант болуп иштешет. Акылдуу, кыймылы ылдам, пайдалуу жана керектүү роботтор убакыт өткөн сайын биздин күнүмдүк жашообузга жакшы таасирин тийгизип жатууда. Таиланддын Бангкок шаарында этке окшогон робот дүкөндөргө колдун дезинфекциялоосун сунуштайт. Толкундаган күчүктөй болуп, Central World сатуу центринде кичинекей балдар жана чоңдордун дагы көңүлүн алат. Бутундагы жарыгы менен робот ит автономдук режиминде кыймылдайт жана 5G технологиясы менен башкарылат. Robotic Systems Lab'тын Animal деген робот ити да адамзатына пайда алып келет. Робот жердин үстүндөгү бирдей эмес жерлерде тең салмактуулукту сактай алат жана ошондой түз эмес жерлерди аныктай алат. Эми бул робот канализациядагы бетондун кыйшык жерлерин жана бузулган жерлерин табат. Сан-Диего шаарындагы Калифорниядык университеттен инженерлер өзүнүн роботунун буттарынын жакшы иштөөсүнө да аракет кылып жатышат. Түз эмес жерлерден робот батыраак бассын деп, анын бутуна ичиндеги тартылган кофе менен латекс кабыкчасынан сфераны кошушту. Буту жумшак болгондуктан жердин үстүнө ылайыктуу, анын да бутунун формасы өзгөрөт экен. Бир четинен робот ар кандай жердин үстүндө баса алат. Бир четинен латекс кабыкчасы бышык эмес материал болуп эсептелинет. ABB Robotics адам менен роботтун механикалык сааттардын бөлүктүрүлүшүн көрсөттү. Робот кармагыч жана вакуум куралын кармаганын тактыгы, майда бөлүктөр менен да иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Технология али киргизе элек, бирок ушундай операциялар үчүн колдонууга болот экенин көрсөтөт. Пресс-сатуулук химчистка үчүн аппарат. Бул робот кийимди 5-10 мүнөттүн ичинде эле тазалайт экен. Жумшак робототехниканы кийимде туура кармоо, тазалоо, дезинфекция, пресстин алдында кысуу жана кургатуу үчүн колдонгонун компания билдирет. Аппарат мейманканаларда колдончу, бирок дезинфекция деген функцияны кошкондон кийин роботко киноиндустриясы кызыгып баштады. Бул OnLED бот. Бул робот омлетти бышырат экен. Роботтун өзгөчөлүгү ар бир адамга индивидуалдуу мамилесинде экен. Көрсө, бул робот жасаган тамагына болгон адамдын көз карашын жана баасын түшүнөт экен. Ошого карата ар бир адамдын калоосуна жана сезимине жараша рецептти өзгөртүп, омлет жасап берет экен. Робот 3 көрсөткүчтүн нюанстарын түшүнөт экен. Булар даам, сырткы келбети жана текстурасы. Адамдын баасына жараша робот түздүн, калемпирдин санын азайтып же көбөйтүп, жумуртканын чалган убактын, тамак жасаган убактын өзгөртүп, адамдын жакшы баасына чейин жеткенге аракет кылат экен. Канададагы Шербрук университетиндеги инженерлер адамдын белинде илинип турган гидравликалык колду ойлоп табышыптыр. Бул робот жер жемиштерди чогултканга, курал жараттар менен иштөөгө, дуалды муштап, адамга жардам берет экен. Роботтун колунун эркиндиги 3-чү даражага жетет. 3 бармагы бар экен. Секундада 3,5 метрге чейин жылып, 5 килограммга чейин салмакты көтөрөт. Роботтун салмагы 4 килограмм, бирок электр камсыздоосу чоң, ошондуктан колдонгон абдан ыңгайлуу эмес. Бир эле учурда жумшак жана күчтүү робото кол адамга эбегейсиз күч берет. Бирок адам бир жерде туруш керек. Адамдын бетинен уруп албасын деп, роботтун жумуш мейкиндиги чектелген. Эгерде дагы бир колду кошуп, аккумуляторду артына тагып алса, адам өзүн Mortal Kombat оюнунан городай сезе алат. Нидерландыда робот официанттар менен Кытай рестораны ачылыптыр. Дүйнөдө роботизацияланган ресторанттар аз, бирок ковидтин жаралышы менен роботторду колдонгон ресторанттардын саны көбөйө баштады. Анткени робот официанттар кызыктуу жана эң башкысы коопсуз. Роботтор тамак аш жана суусундуктарды ташып, кир идиш аякты чогултуп, келгендер менен сүйлөшө алат.
Жасалма интеллект үчүн адамдарга болгондой эле эс алуу керек экенин Лос Аламос улуттук лабораториясынын изилдөөчүлөрү аныкташты. Лаборатория импульс нейрондук тармактарды изилдешет, анын системасы мээде эле иштейт. Бирок көп убакыттагы окуудан кийин тармак симуляциясынын туруксуздугу белгиленген. Адамдын уйкусуна окшош болгон абалга алып келгенде көйгөй чечилген экен. Көрсө, роботторго да алардын жакшы иши үчүн эс алуу керек экен. Жай уйку тик нейрондордун туруктуулугуна жакшы таасир тийгизет экен. Эми Олимпоздо роботтор анда-санда уктап туруктуу иштесин деп нейроморфикалык чипке өзүнүн алгоритмин киргизейин деп жатышат. Жыйынтыгы туура болсо, келечекте андроиддер жана башка роботтор анда-санда укташат экен. Америкалык актриса, модель жана бичи Зои Салдана Стражи Галактики, Мстители жана Аватар тасмаларынын жылдызы жакында эле 42 жашка толду. Гаморанын ролун аткаргандан кийин коомдогу көп миллиондогон адамдардын сүймөнчүлүгүнө айлана алды. Стражи Галактики деген тасмасындагы коомдук сүйүктүү Гамора болуш үчүн Зои Салдана абдан жакшы грим жасаган. Тасмада ал Таностун өгөй кызын ойноп, Мстители Война бесконечности тасмасында негизги фигураларынын бири. Бирок Зоя Гамора болуу үчүн көп убакыт короткон. Америкалыктан келгиндерге кантип айланганын айтып беребиз. Кандайдыр болбосун блокбастер үчүн актер жана актрисалар өзүнүн денесин даярдоого туура келет, өзгөчө Marvel компаниясы үчүн. Стражи Галактикиде Салдана ойдо жок нерселерден өттү. 14 ноябрда ал эгиз балалуу болгон. Тасмага тартылуу үчүн ал 30 килограммга арыкташ керек болчу. Анын физикалык көнүгүүлөрү абдан оор болгон. Бирок башында оор болсо дагы кийин көнүп абдан чоң аракет кылды. Ал бүт булчуң топтор менен иштеп, кардио кыйынчылыктарды да жасаган экен. Глютенсиз тамактанып, жумуртка, жер жемиш жана чөптөрдү абдан көп жесе дагы катуу диетаны карманбачу. 2015-жылы ал бөлүшкөн. Жашоомон диета деген сөздү алайын деп жатам. Мен өзүмө дайым эскертип турам. Менин максатым арыктоо эмес, өзүмдү жакшы сезүү үчүн туура тамактануу. Зои башка тасмада дагы башка жарыш өкүлүн ойногон. 2009-жылы тартылган Аватар кинотасмасында башкы ролду аткарган. Бирок анын келбети толугу менен компьютеризацияланган болчу. Ал киного салыштырмалуу Стражи Галактикиде анын бетине жана денесине грим жасалган. Толук жасалган грим үчүн майда нерселерге көңүл буруп байкаса болот, өзгөчө Гиморанын бети. Грим дизайнер Дэвид Вайт айткандай, гримдин негизи силикондон, бетинде жана чекесинде кармалып турат экен. Жашыл грим базасын жасаш үчүн 2-3 саат убакыт керек экен. Аны кетириш үчүн 30-40 мүнөт. Париктин алдында баш териси да бар экен. Чачтын ортосунда жашыл тери көрүнүп турсун деп парик да тагыныш керек эле. Гримди жасоо көп убакыт керектелет. Силикондук базага бир түздөөчү катмары, андан кийин 3 боек катмары коюлуп, анын айланасында бир нече мастер иштешчү. Ошондой эле жөн эле боебостон ар дайым бир тонго терини алып келиш керек болчу. Биринчи тасма үчүн бул жумушка 5 саат, экинчи тасмага 4 саат коротулган. We shaved off an hour from the first movie, so I appreciate. Таң калыштуу, бирок Салданадан Гамора кылыш үчүн колдонулган бүт материалдар брендтик. White командасы менен MAC-ты колдонушкан. Бул популярдуу бренд базаны кылыш үчүн да, анын үстүнөн боекторду коюу үчүн да керектелет. Skin Illustrator жана Aqua деген продукттар краска катары колдонулган, көз үчүн тендер да MAC-тан болчу. Тырмак үчүн Simple Colors'ты колдонуп, жашыл помаданы да сатып алышыптыр. Бетти боюш үчүн көп убакыт керектелгени аз келгенсип, туура түстү тандоо дагы оңой эмес иш. Анткени съемка жашыл жана көк экрандарда өткөн. Мындай экран адамдын артында графика түзүш үчүн керек. White командасы менен туура түстү табыш үчүн абдан көп тест өткөзүшүптүр. Андан кийин беттин түсү тест учурундагыдай болсун деп көзөмөлдөп турушкан. Бул жумуш оор жана майда, бирок эгерде Marvel компаниясы сүйлөгөн кинотун ролун жаратса, албетте жашыл келгиндин образын да жаратканга аракет кылышат. Коронавирус пандемиясына байланыштуу көп адамдардын пландары ишке ашыра албай калууда. Дүйнө жүзү боюнча аба каттамдары токтоп, саякаттоого мүмкүнчүлүк жок. Бирок бул жагдайлар башка жагынан карай келгенде жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө. Биздин өлкөдө кооз жана изилденбеген жерлер көп болгондуктан ички туризм өнүгүүдө.
Иш күндөрү чалуулар, чаттагы смстер, проекттер боюнча жолугуулар, дем алыш күндөрү адаттагыдай тоодо эс алуу. Линара ички туризм сферасында иштейт. Өзүнүн кичи бизнесине 17 жаш курагында эле келген. Ал учурда офис жумушун жакшы көрбөсө да өзүнүн байкесинин фирмасында иштеген. Линаранын өзүнүн иши тоого жиберген 3 пусиктен башталган. Впервые в жизни в горы я пошла в 17 лет. Да, мне не понравилось. Я хотела обратно домой, была зима. Думала, все, это мой последний поход в горы. Ужасная компания, ужасная организация, мне никто ничего не рассказал. Ходила на всякие тренинги, не спала, училась, читала про предпринимательство всякое-всякое. Также у меня образование, управление малым и средним бизнесом. И увлеклась. Первые 1,5 года мы не считали это бизнесом. Мы ходили горы за, не знаю, сущие копейки, а работы было много, клиентов было тоже очень много. Но в итоге мы начали обучаться, проводить свои какие-то тренинги, ходить на тренинги, повышать свою квалификацию. И, соответственно, наш ценник начал расти. Дем алыш күндөрү гана эмес, иш күндөрү да саякатка жеткизе турчу. Учурда ондогон жөнөтүүлөр, ондогон топтор. Убакыттын өтүшү менен мыкты деген гидтерди чогултуп, бааларды көтөрө алышты. Линаранын айтымы боюнча, ишибизди баштап жатканда конкуренция такыр жок болчу. Азыркы учурда конкуренттер 100%га көтөрүлдү. Бирок бул тоскоолдук кылбайт деген оюн билдирди. У нас очень сплоченная команда. Такое вот прям аж внутреннее ах, когда я думаю о них. Ошондо көп жылдар мурун ички туризм атактуу эмес эле. Ал учурда тоого көп адам барчу эмес. Бул туурасында билишчү да эмес. Бишкектин жашоочулары эң жок дегенде Аларча улуттук паркына барышчу. Если вспомнить, например, лет 5 назад, то... Да нет, не 5, лет 10 назад, то у нас была всего одна организация, которая водила в горы, и поездка в Аларчу стоила 2000 сомов. То есть это было очень дорого для людей. Соответственно, чем выше конкуренция, тем лояльнее сами предприниматели относятся к клиентам. Бүгүнкү күндө баардык нерсе башкача болуп калды десек болот. Ар кандай турларды уюштурган кичинекей жана чоң ондогон туристтик компаниялар бар. Кардардын капчыгына жана жактыруусуна карап тандаса болот. Аларчада пикник жасап, же болбосо тоонун чокусуна чыкса болот. Мындай тандоо мындан 5 жыл бурун болгон эмес. Посоветовала бы в первую очередь водопад Белогорка и каньоны. Если это зима, то озеро Араколь. Уюштуруучулар креативдүү рекламаны ойлоп табышы керек. Мисалы Mount Club компаниясынын өкүлдөрү турларды кызыктуу кылыш үчүн кардарларына тоого чыгып йога менен машыгууну сунуштайт. Турларды чет тилдеринде өткөзүшөт. Club — это туристическая организация. Мы занимаемся в основном внутренними походами, получается, внутренним туризмом, и устраиваем в основном однодневные походы по Кыргызстану. Но у нас также есть походы, мы организуем в Казахстан, например, в горы, да, в Алматы. Помимо этого мы устраиваем простые туры тоже по достопримечательностям. И сейчас мы стараемся настраивать наши походы так, чтобы ребята не просто ездили по горам, а также что-то делали, например, йогой занимались или книги читали. В это воскресенье у нас будет поход, получается, на английском языке. Мы специально постарались его строить, чтобы ребята могли сходить в горы и заодно попрактиковать свой английский. Пригласили, получается, носителей языка. И также у нас будет дискуссия небольшая на тему экологии, то есть проблемы в Кыргызстане, за рубежом, получается, глобальные. И что мы можем делать на личном уровне, получается, например, использовать меньше пластика. Mount Club компаниясынын директору Жунус Маметов жөнөкөй гана офисте иштеп 3-4 жыл мурун тоолор жөнүндө ойлогон да эмес экен. Тоого биринчи жолу турист катары чыгыптыр. В 2017 году, в марте, как сейчас стало уже известно среди наших, скажем, любителей гор, фраза «в марте зимой», такая известная фраза. Вот. Действительно, это было в марте, и в горах это зима. И снег по колено, где-то по пояс. Несмотря на это, я полюбил горы. Тоолорго сүйүү абдан чоң болгондуктан Жунус Маметов жерге караганда тоодо көп убакыт өткөзөт экен. В Кыргызстане, мне кажется, уже более 10, ближе к 15 пикам получается, именно если перечислить по наименованиям. В Казахстане 5 пиков получается. Но в целом, если посчитать по количеству восхождений, то уже более 50 восхождений на эти четырехтысячники. И самая высокая вершина на данный момент у меня пик Юхина, это 5130 метров. Өзүнө өзү чакыруу жазууну адатка айланткан. То есть подняться на вершину требует своих усилий, и где человек во время восхождения чувствует некую борьбу с самим собой. И все твои проблемы, которые оказались в городе, они в этот момент все забываются. Твои мысли только заняты горами, самим собой.
Походтордун популярдуу болуп калгандыгынын себептеринин бири дени сак, туура жашоо үчүн салым кошту деп ойлойт. Ага социалдык тармактардын популярдуулугу да кошумчаланат. Можно даже отметить такую небольшую роль соцсетей. Во-первых, это распространение этой информации. Во-вторых, многие сейчас молодые люди любят выкладывать красивые фотографии в Инстаграме, да, например, чтобы набрать больше лайка и так далее, свой контент создают. И в горах как раз-таки можно получить очень шикарные фотографии. Многие девушки ходят, берут с собой платье и в горах, в снежных таких, да, местах, либо вокруг озер делают такие классные фотосессии. Коронавирус пандемиясы дүйнө жүзүн каптагандыктан ички туризмди мурункудан да керектүү кылды. Эксперттердин айтууларына карай келгенде, быйыл 100дөн ашуун компаниялар ачылды. Походдун бир кемчилиги болуп, жарандардын эс алуудан кийин таштанды калтыруусу болуп саналат. И вот последние 3-4 года появилось, вот, например, сейчас более 100 компаний, уже около того, и очень много людей ездят, и мы понимаем, что природа загрязняется, потому что много людей туда ездят, и не все соблюдают, получается, нормы, не все за собой убирают, и поэтому мы стараемся также природу, не просто ездить на природу, а также ее очищать. И, например, 27 июня мы устраиваем, получается, большую очистку, большой субботник в Аламединском ущелье, и участвуют не только Mount Club, а участвуют также транспортные компании, участвуют отели, и мы стараемся вот набрать побольше людей, чтобы мы могли очистить хотя бы вот пока что Аламединское ущелье, а так мы часто такое организовываем. Ички туризмдин өнүгүүсү уланат деп эксперттер айтышат. Адамдар жаш курак менен айырмаланып, өзгөчөлөнгөндүктөн орто жашка келгендердин мүмкүнчүлүктөрү азыраактай сезилет. Бул дискриминация каяктан келген? Дүйнө жүзү боюнча бул көйгөй кандай кабыл алынат жана көйгөйдүн масштабы жөнүндө кийинки видеодо көрө аласыздар. Кантип 40 жашында ачык кийинип жүрөт. Ушундай жашка келгенде жаш жигит менен кантип мамиледе боло алат? Өзүнүн жаш курагына ылайыктуу өзүн алып жүрө албайт деген сөздөр эйджизм деп аталат. Бул адамдарды жаш курагы үчүн дискриминациялоо деп аталат. Эйджизм расизмде эле жаман термин. Америка жана Европа өлкөлөрүндө жашаган жарандар эйджизм менен расизмди жаман көз караш менен карашат. Башка өлкөлөрдө бул тема бир аз артта калган. Дүйнө жүзү боюнча изилдөөлөргө карай келсек, азыркы учурда эйджизм, сексизм жана расизмге караганда да көбүрөөк жайылган. Эйджизмди профессионалдуу сферадан да байкоого болот. Мисалга алсак, жарнамаларда адамдардын жаш курагын дааналап көрсөтүшөт. Бул нерсени ком нормалдуу нерсе катары кабыл алышат, бирок бул нормалдуу көрүнүш эмес. Эйджизмди күнүмдүк жашоодо мындай көрүнүш менен байкоого болот. Эгерде бойдок кыздардын жашы 25тен өтүп бара жатса, күйөөгө тый деп жемелешет. 25 жаштан өтүп көз жарса, төрөтканада катталуу баракчага кеч төрөгөн айымдардын катарына киргизишет. Ошондой эле эйджизмди соц тармактарда да кеңири кездештирүүгө болот. СССРдин учурунда жашаган же ошол көз караш менен жашаган адамдар жылдыздардын сүрөттөрүнүн алдында өзүн туура эмес алып жүрөт. Ачык кийим, ачык макияж деп ой пикирин калтырышат. Ошол эле учурда түштүктө 61 жаштагы Мадонна же 50 жаштагы Дженнифер Лопес жөнүндө мындай ойлор эч кимге келбейт. Тескерисинче, көпчүлүк адамдар аларды көрүп сыймыктанышат. Эйджизм бул жөн гана тарбиянын жоктугу эмес. Жаш курагына карап мамиле кылуу жана ал адамдын жашын баса белгилөө улуу адамдарды стресс, жүрөк оорулары, нерв системасынын бузулушуна алып келүүдө. Бул жабырлануучунун жашай турган жашоосунун узактыгын 7,5 жашка чейин азайтат экен. Ал эми чыгаруунун аягында Майамиде өткөн Супер Кубоктун финалынын дем алуу учурунда ырдаган белгилүү ырчылар Шакира жана Дженнифер Лопестин видеосун көрүңүздөр. Let's get loud, let's get loud. Turn the music up, let's do it. Come on, people, let's get loud. Let's get loud. Latinos, born in the USA. Let's get loud. Ladies, let's get loud. 'Cause I wanna get my life. Let's get loud. Ain't nobody got
sangalewa